Акыркы учурда Кыргызстандагы саясий футболисттердин баары эки жаңы клубка чогулгандыгы тууралуу ар түрлүү кептер айтылып жатат. Бул кайсылар десеңиз, Биримдик жана Мекеним Кыргызстан. Негизи бул партиялар жөнүндө шаар тургундары эмне билет, суроо узатып көрдүк. Мекеним Кыргызстан, Биримдик деген партияларды уктуңузбу, маалыматыңыз барбы? Жок, биринчи болуп атам. Так уккан жоксузбу? Биримдик дегенди билбейм, биринчи болуп атам. Мекеним Кыргызстандычы? Мекеним Кыргызстан. Жок, гаалеп болуп. Так уруп атырсызбы? Жок. Сиз уккансызбы ушул партиялар жөнүндө? Мындай деле аябай эч эме билбейм, Бул партиялардын мүчөлөрүн тааныйсызбы? Мисалы, Биримдиктин мүчөлөрүн. тааныбайм. Мекеним Кыргызстан, Биримдик деген партияларды тааныйсызбы? Жок. Кам. Кайдан уктуңуз эле? Ал партияларга кимдер мүчө, билесизби? Жанагы председателигим эле жаш бала. Ошону тааныйм. Мындай. Көрүп жүрөм да сүйлөгөндөрү немелер. Вроде жакшы эле сүйлөйт. Аттарын айта албайсыз азыр, э? Жок, аттарын айта албайм. Провластный партиялар экен. Кимдер мүчө билесизби бүгүнкү күндө? Мүчөсү экенин точно билбейм. Бирок колдогондор боюнча алар ушул азыркы президент, анан кийин дагы Матраимов колдогондор ошол экен деп. Партияларды тааныйсыздарбы? Жок, тааныбайт экен. Так уккан эмессизби? Сиз тааныйсызбы бул партияларды? Маалымат жок кандай. Так уккан эмессиз, э? Камесмин жок. Исмилерден же бир эмелерден. Биримдик, анан Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан дегенди уккам. Мекеним Кыргызстан деген партиянын мүчөлөрүн? Жок. Мекеним Кыргызстан, Биримдик деген партияларды уктуңуз беле? Уккам, бирок эме саясатка эмем деле жок. Тааныйсызбы бул партияларды, бир маалыматыңыз барбы? Тааныбайм, жандай маалымат деле жок. Мүчөлөрүн, мисалы, Биримдиктин мүчөлөрүн билесизби? Андай кону жок. Мекеним Кыргызстандынчы? Жок. Так уккан эмессизби? Жок. Эми партиялар тууралуу башкаларын уккам, муну уккан эмесмин. Билем, бирок айта албайм. Кечирип коюңуздар. Мүчөлөрүн тааныйсызбы? Мүчөлөрүндө жанагы эми Белгилүү футболчулардын бири айткан экен. Маанилүүсү эң кымбат футболчу болуу эмес, маанилүүсү элге жакын, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон футболчу болуу деп. Бүгүн 28 июль 4 октябрга чейин кандай өзгөрүүлөр болот? Байкай туралы.